Бүгүн Бишкекте биринчи жолу президенттин медиа жана журналистика жаатында уюштурган Мейкин сыйлыгын тапшыруу аземи болуп өттү. Иш-чарабызды жалпыга маалымдоо каражаттарынын айрым өкүлдөрүнүн жетишкендиктерин гана эмес, өлкөбүздүн ыраттуу өнүгүүсүн чагылдырган окуя катары дагы сыпаттасак болот, деди президент Садыр Жапаров. Мейкин сыйлыгы жөн эле журналисттердин көңүлүн алуучу сыйлык эмес. Бул журналисттик принциптерге таянуу менен Кыргызстанды жаркын келечекке, жаңы ой жүгүрткөн коом курууга күн сайын жакындаткандар үчүн уюштурулган сыйлык. Бул калеми мененби же фото, видео камерасы мененби айтор азыркы Кыргызстандын көп кырдуу портретин тартып, анын татаалдыгында таасирдүү жетишкендиктерин да чагылдырып, улутубуздун тарыхый эс тутумун калыптандыргандар үчүн сыйлык. Мейкин сыйлыгынын негизги максаты өлкөдөгү медиа жана журналистика тармагын өнүктүрүү, кесипкөйлүктү жана чыгармачылык активдүүлүктү көтөрүү. Сыйлык журналисттердин эмгектерин баалап, аларды стимулдаштырууга багытталган. Бул Мейкин сыйлыгы журналисттерге чоң дем берүүчү, чоң шык берүүчү, айрыкча жаштарга шык берүүчү премия болгон турат. Анын үстүнөн ушул Мейкин сыйлыгы дүйнөлүк журналисттердин арасында өтүүчү дүйнөлүк масштабка чыкканга дагы бир жакшы аянтчы болуп береби деген үмүттөбүз. Биздин журналисттер башка мамлекеттердин журналисттери менен тең тайлашып, ар дайым эч калбай, катардан калбай алдыда жүргөнү мени абдан кубандырат. Элибизге эң биринчиден ушундай эң так, анан ыкчам маалыматты жеткирип туруу керек. Сыйлыктын байге фонду 10 миллион сом болгон, 10 номинациянын ар бирине 1 миллион сомдон сыйакы тапшырылды. Эң биринчи бул бир гана менин жеңишим эмес, бул ЛТР каналынын жалпы жамаатынын жеңиши. Анткени бир гана материалды жасаганда канча адамдар аркасында эмгектенет. Ошондой эле мамлекет башчыбыз Садыр Нуркожоевичке терең ыраазычылык билдирип кетем. Ушул Мейкин сыйлыгын негиздеп, журналисттердин дараметин көтөрүп, жакшы стимул берип атканына. Токойлордун глобалдык жылуулукту алдын алуудагы роолун анализдеп жазган элем да. Бул үчүн атай дүйнөлүк деңгээлде конференцияга баргам. Ушу токойлордун дүйнөдө Кыргызстандагы абалын кылдат анализдеп чыккан элем да. Коомчулуктун жана бүтүндөй өлкөнүн жыргалчылыгы үчүн иштеген журналисттердин эмгегин колдоо жана баалоодо маанилүү кадам болгон бул сыйлыкты жыл сайын уюштуруу пландалып жатканы маалым болду.